Казакстандан тааныштар келип ошо $200,000 берген. Бирок биз ал акчаны берген эмеспиз. Кочкоруна $700,000 сунуштагандарга дагы сатпайт. Ошол убакта $10,000 алганбыз 20 күндүн кезинде. Негизи чоң акча менен кирсең, ылдам эле акчаңды чыгарып аласың да. Бир эле койдун баасы орто эсеп менен Бишкектеги бир батир кетет. Биз деле союп жейбиз. Бирок көбүнчөсү мындай ишенбейт да. Мындай кымбат нерсени кантип соесуңар депчи. Арашан койлорду жөнөкөй малдан улуттуу айырмасы жок экенин айтат. Быйыл Кудай буйрса рассветте бир 100 кой кошобуз. Круглый эле сарайда, ошондуктан морковка туурап беребиз. Капуста, редька, тыква туурап беребиз. Негизи бапес деле багабыз. Кимдин баласы кайсы койдон түшкөн, койдун каны кандай, ошонун баарын караш керек. Жакшы кандуу кочкор кошсоң, Кудай буйрса жакшы эле козуларды берет да. Коркпой алыш керек, багыш керек. Койдо береке бар. Чоң акча алган нерселер өлүп деле калышы мүмкүн. Бул кочкордун аты Рассвет, анын баасы $200,000. Ал бул болсо фантастик. Фантастиктин эси Расул Мансуров кочкоруна $700,000 сунуштагандарга дагы сатпайт. Анын короосундагы бир эле койдун баасы орто эсеп менен Бишкектеги бир батир кетет. Бул баалар кайдан чыкты? Асыл тукум малдын өзгөчөлүгү эмнеде? Алдыда айтып берем, сиз чек медианы көрүп атасыз. Арашан асыл тукуму Кисар менен кылчык жүндүү койлордун арыгынан келип чыккан. Бул 1970-жылдардан бери башкача айтканда 50 жылдан ашуун окумуштуулар менен фермерлердин иш аракеттеринин натыйжасы. Эт багытындагы асыл тукум 2021-жылы каттоодон өткөн. Бул Оозуздагы кочкордун аты Рассвет. 2 жаш 2 ай болду. Бунун салмагы азыркы убакта 205 кг. Буну биз 2024 февраль айында алганбыз. 20 күндүн кезинде алганбыз. Карим деген байкебиз бар, ошо Карим байкебиздин короосунан алганбыз да. Ошол убакта $10,000 алганбыз 20 күндүн кезинде. Эми азыр могу жакында выставкада $200,000 берилди. $200,000 берген жокпуз. Бул Рассвет биздин короодо производитель. Буну койго кошобуз деп алганбыз. Кудай буйрса быйыл кайра койго кошобуз. Рассвет деп бул негизи биздин айылда СКК Рассвет деген колхоз бар болчу. Ошонун атынан иним койгон Рассвет деп. Бунун потому что атасы да белгилүү. Былтыр Өзбекстанга сатылып кеткен Удар деген кочкор, Рассветтин атасы. Расул Мансуров Арашан койлорду жөнөкөй малдан улуттуу айырмасы жок экенин айтат. Болгону Арашан койлор салмактуураак жана көп көлөмдө эт берерин белгилейт. Айырмасы деле жок. Бул эми Арашан эт багытында болуп атпайбы, мясо сальный деп. Өзгөчөлүгү Арашан кой бойлуу болот, салмактуу болот, сөөктүү болот, сулуу келет. Бул мисалы үчүн ургачы козулар, 1 жашка чейин козулар 120дан 140 кг чейин. Кочкорлору 1 жашка чейин 120дан 160 чейин. Биз деле союп жейбиз. Бирок көбүнчөсү мындай ишенбейт да. Мындай кымбат нерсени кантип соесуңар депчи. Эми арганда болуп калат. Биз деле короосунан союп жейбиз. Ар бир эле Арашан кой кармагын коро өзүнүн короосунан союп жейт. Ал Рассвет жана Фантастик аттуу койлоруна буга чейин бир нече жолу ири суммадагы каражаттар сунуштагандар болгонуна карабай, сатпаганын жана жакынкы арада малын сатууну көздөбөгөнүн кошумчалады. Рассвет деле жакшы акча сурап келгендер көп болгон. Саткан эмеспиз буну. Өзгө койго кошолдук деп. Быйыл Кудай буйрса Рассветте бир 100 койго кошобуз. Буйрса быйыл кошсок койлорго эмди жылы козулардан сатабыз. Казакстандан тааныштар келип ошо $200,000 берген. Ошо Чуйский областный выставка болгон, ошол жактан берген да. Бирок биз ал акчаны берген эмеспиз. 6-июнда көлдө международный выставка болот. Международный выставкадан кийин болду буну уже койго кошобуз. Азыр ошо международный выставка даярдап атабыз. Козулар Рассветтики дагы бар, Фантастик деген кочкорубуз бар. Франклин баласынан бар. Бул короодо 3 кочкор иштеген. 3 кочкордун козулары бар. Расул Мансуров койлоруна дайыма витамин берип, башка койлорго кошпой, өзүнчө бапестеп багарын да белгилейт. Негизи жөнөкөй койдукундай эле, жем чөбүн убакыт сааты менен беребиз, витаминдердин уколдорун убагында саябыз. Кочкорлорго, койлорго мындай биздики эшикке чыкпайт. Круглый эле сарайда, ошондуктан морковка туурап беребиз. Капуста, редька, тыква туурап беребиз. Негизи бапес деле багабыз. Колго көп кармай бергенден ручной болуп калат. Адамдан ооруп калат.
Арашан кой тандоодо ата энесине маани берүү маанилүү. Негизи канына да ата тарабына, эне тарабына да караш керек да. Азыр эле биринчиден негизи эле кан турат да. Кимдин баласы кайсы койдон түшкөн, койдун каны кандай, ошонун баарын караш керек. Өңүнө караш керек, сөөгүнө караш керек, кулак караш керек, кулак туура жатыш керек. Расул Мансуров 10 чарба кой багууга караганда 10 арашан кой багып санга эмес сапатка көңүл буруу маанилүү деп белгилейт. Арашан кой баккандарга жакшы кеңеш берем. Жакшы короодон алыш керек, кандуу койлордон алыш керек. Жакшы кандуу кочкор кошсоң, Кудай мурса жакшы эле козуларды берет да. Азыркы убакта кызыккандар аябай көп болуп атат. Казакстан кызыгып атат, Өзбекстан кызыгып атат. Көп эле кызыгып атат азыр. Негизи чоң акча менен кирсең, ылдам эле акчаңды чыгарып аласың да. Бирок биз сата элекпиз деле азыр. Ток алып эле жатабыз, көбөйтүп жатабыз. Кудай мурса эми эмдиги жылдан сатып баштайбыз го. Бизге деле чалган жазгандар көп, саткыла депчи. Бирок эми биз өзүбүз азыр алып атабыз да. Биз сата элекпиз азыр. Коркпой алыш керек, багыш керек. Койдо береке бар. Бул деле чыдаш керек. Ар кандай өлүп калат, ооруп калат. Чоң акча алган нерселер өлүп деле калышы мүмкүн.